Эксперт деген ким? Доктор деп кайрылышат. Андан бешбетер дары-дармек болгондан кийин фармация илиминин кандидаты катары витамин жөнүндө сүйлөгөнгө акым бар, мен силерге айтып берем. Менден сурашат: доктор, ногул дарыны ичкенибиз жакшыбы? Бул деген железага бай экен. Же болбосо витамин Эге бай экен, же моундай кивиден жесек жакшыбы? Деги эле кайсынысы жакшы? Витамин Сга бай экен, бул лимондо жакшыбы? Же витамин ар кандай А витаминдер, витамин ичкенибиз жакшы таблетка, же моундай сабиз, деги эле апельсин, кайсынысы жакшы? Ногуну ичсе 1 кило алма жегенге эле барабар болуп калат экен го дешет. Мен жооп берем. Деги эле Аллах жараткан табигый, натуралдуу нерседен жакшы эчтеке жок. Мунун бардыгы химия. Муну Аллах Таалам жараткан эмес. Муну адам жараткан. Формуласы витамин, ооба. Анын касиети баары жетпейт. Андыктан жалаң гана экологиялык өстүрүлгөн жакшы жер жемиштен жеген эң сонун. Ушудан пайдаланып, мен силерге айтып кетем. Бүгүн жөтөл көбөйүп кетти, грипп көбөйүп кетти. Мен силерге натуралдуу витаминден жасалган тайлохотту үйрөтөм. Ал кандай? Ошо баягы эле лимон алабыз. Лимонду сыгабыз. Буга биз кошобуз 1 кашык бал кошобуз. Жана дагы кошсо эң жакшы болот майдаланган ногундай куркума 1 чай кашык. Аралаштырып туруп ичебиз. Күнүгө эртеменкисин ичсек, эң сонун абалда силерге сонун тайлоход болуп берет, же кайсы бир шипучий жанагындай антигриппин. Мындан өтөрү жок. Дагы да кол алдында. Эгерде кристалхин, тимин жок дей турган болсоңор, муну реклама кылып атат дей турган болсоңор, дагы да сүт. Биздин колабызда үйдө уйдун сүтүнөн ызыгыраак кылып, эми өтө күйгүзүп кете турган эмес, сүткө сары майдан 1 чай кашык жана балдан кошуп туруп ичсеңер, жөтөлгө дагы оорубагыла. Табигый нерсени, Аллах бизге берген пайдалуу нерсени пайдаланып, сакайып, ден соолугуңар жакшы болсун. Ассаламу алейкум.